İsa sözünü ayaktap Galileya'dan çıkıp Iordan daryasının çıkış жағындағы Иудея аймағына келді. Көп ел аны ээрчип барды. Ал жақтан İsa алардын арасындағы оорулууларды айыктырды. Ошондо фарисейлер bir кынтык табуу ниетинде İsa'га келишип, Erkek argандай sebep менен аялын кое берсе болобу? деп сурашты. Кудай башында адамдарды аял эркек кылып жараткан дегенин окуган эмес белеңер. Деди İsa аларга жооп берип. Андан соң Кудай ошол себептүү эркек ата энесинен бөлүнүп, аялына кошулат да экөө бир дене болушат деген. Ошондуктан алар эми экөө эмес, бирөө. Демек, Кудай кошконду адам ажыратпасын. Алар İsa'га Анда кандайча Муса ажырашуу катын жазып, кое берсин деп осуят калтырып кеткен. дешти. İsa аларга мындай деп жооп берди. Муса тоң моюндууңардан улам силерге аялыңарды кое берүүгө уруксат берген. Бирок башында мындай болгон эмес. Мен болсо силерге айтам, ойноштук кылуудан башка себеп менен аялын кое берип, башкага үйлөнгөн адам өзү ойноштук кылган болот. Ошондо шакирттери İsa'га мындай дешти. Эгер эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда үйлөнбөй эле койгон оң. İsa аларга мындай деди. Бул сөзүмдү баар эле кабыл ала алышпайт. Кимдин аны кабыл алууга кудурети жетсе, ошолор гана кабыл алышат. Анткени кээ бирөөлөр тубаса майып болгондуктан үйлөнгөнгө жарамсыз. Кээ бирөөлөрдү адамдар зордоп бычып салышат. Кээ бирөөлөр болсо асман падышачылык үчүн өздөрүн атайлап аял албас кылышат. Кимдин муну кабыл алууга кудурети жетсе, кабыл алсын. Ошондо колун коюп, сыйынып батасын берсин деп İsa'нын алдына жаш балдарды алып келишти. Шакирттери болсо алып келгендерди жемелеп уруша башташты. Бирок İsa Балдар мага келе берсин. Алардын жолун тоспогула. Себеби асман падышачылыгы ошондойлордуку. деди да алардын башына колун коюп, батасын берип сыйынды. Андан соң ал жактан башка жака жөнөп кетти. Аңгыча бир киши İsa'га жакын басып келип, О, устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн кандай жакшы иш кылышым керек? деп сурады. İsa ага Жакшы иш тууралуу менден эмне үчүн сурап жатасың? Бир эле жакшы бар. Түбөлүк өмүргө ээ болгун келсе, Кудайдын осуяттарын сактап жүр. деп жооп берди. Ал İsa'га Кайсы осуяттарын? дегенде İsa Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жалган күбө болбо. Ата энеңди сыйла. Башкаларды өзүңдү сүйгөндөй сүй. dedi. Жанакы жигит İsa'га Мунун баарын сактап келатам. Дагы эмне жетишпейт? dedi. İsa Жеткилең болгун келсе, анда барда колуңдагы дүниөнү сатып түшкөн акчаны бей бечараларга таратып бер. Ошондо байлыгың көктө болот. Анан кел да мени ээрчи. dedi. Муну укканда жигиттин кабагы бүркөлгөн бойдон жолуна түштү. Анткени ал абдан бай эле. İsa ошондо шакирттерине кайрылып мындай деди. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Бай адамдын асман падышачылыгына кириши
кандай кыйын. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Байдын Кудай падышачылыгына киргенден көрө төөнүн ийне көзүнөн өтүшү оңой. Муну укканда шакирттери Анда түбөлүк өмүргө ким ээ боло алат? дешти, айраң таң болушуп. Ыйса аларга карап, Адамдын колунан келбегени менен Кудайдын колунан баары келет. деди. Ошондо Петр ордунан тура калып, Мына, биз баарын таштап салып, сени ээрчип жүрөбүз. Эми бизге кандай сыйлык берилет? деди. Ыйса жооп кылып, шакирттерине мындай деди. Мени ээрчиген силерге бир чындыкты айтып коеюн. Бардык нерселер кайрадан жаңы болгон кезде адам уулу өзүнүн даңк коронгон көктөгү тактысына отурганда силер да 12 такка олтуруп Исраилдин 12 уруусун башкарасыңар. Кимде ким мен үчүн үйлөрүн, же эркек, же кыз бир туугандарын, же ата энесин, же балдарын, же менчик талаасын таштаса, ал таштаганы 100 эселеп кайтарылып, түбөлүк өмүрдү мураска алат. Ошентип, азыр биринчи болуп жүргөндөрдүн көбү акыркы болуп калышат. Ал эми азыр акыркы болуп жүргөндөр биринчи болушат.